Бишкекте коомдук унаанын айдоочуларынын иш таштоосу мушташ менен коштолду. Нааразы тарап көйгөйлөрүн айтып, эгер жетекчи алмашпаса, эртең шаардыктар автобуссуз көчөдө калат деп эскертишти. Жаңы жылдан тарта автоунааларды милдеттүү түрдө камсыздандыруу мыйзамы иштей баштайт. Бирок буга тиешелүү мамлекеттик органдар жана айдоочулардын өздөрү даярбы деген суроо кабыргасынан коюлууда. Кышында электр жарыгын берүү үзгүлтүккө учурап турабы? Биринчи карда эле айрым аймактардын тургундары электр энергиясыз калышты. Кыйырларды багындырган кыргыз керемети. Бүгүн кыргыз киносунун күнү. 79 жыл мурда дал ушул күнү Кыргыз фильм киностудиясынын пайдубалын түптөгөн хроникалык даректүү тасмалар студиясы ачылган. Мына ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк мен Алтынбек Бедилов тааныштырам. Котман кечиңиздер менен. Эртең Бишкек шаарынын тургундарынын бир тобу коомдук транспорт жок, көчөдө калышы ыктымал. Себеби бүгүн муниципалитеттин айдоочулары иш таштоого барышты. Талаптары аткарылбаса, эртең жумушка чыкпайбыз деп эскертишти. Бишкек жүргүнчү автотранспорт ишканасында эмгектенген айдоочулар автобазанын директору Нурлан Койчубаковду алмаштырууну талап кылышууда. Айтымдарында айлыктын аздыгы аз келгенсип, жетекчи көйгөйлөрдү чечпей келет. Отчетторунун баары кагаз жүзүндө гана калууда дешет алар. Койчубаков болсо айткандарды четке кагууда. Аларда иш таштаган айдоочулар менен жетекчилердин ортосунда мушташта чыгып кетти. Теманы Рахат Жаныбекова улантат. Бишкек шаардык жүргүнчүлөрдү ташуучу автотранспорт ишканасынын жетекчилиги менен айдоочулардын ортосунда мушташ чыгып кете жаздады. Аталган мекеменин башчысы Нурлан Койчубаковдун кызматтан кетишин талап кылгандар анын кабинетине келишкен эле. Шаардык транспорт башкармалыгынын башчысы Сатыбалды Хакимов жетекчисине болуша коем деп айдоочулардын жемесинде калды. Митингге чыккандар аны уккусу да келишкен жок. Айдоочулардын минтип нааразычылыкка чыгуусуна аларга төлөнгөн айлыктын кескин азайып кеткени себеп болуптур. Айтымдарында Койчубаков ишкана башчысы болуп дайындалгандан бери эмгек акы кыскартылып жатат. Андан сырткары бузулган автобустун тетиктерин өздөрү сатып алып, оңдотууга туура келип жатканын айтышууда. Анын айынан линияга 150 автобустун 60 гана чыгып жатат дешет алар. Маңдай терим менен тапкан акчамды эле бергилечи айлыгымды. Биз курчалак калдык десек болот. Бүгүнкү күндө мына кечээ саат 8:30 айлык которулду, мага 4700 сом. 150 саат иштегем. Недовостор бар. Андан мурунку айда 110 саат иштегем. 3600 сом алдым. Мурунку директорлордун убагында мен ошол 100 саат иштесем, мага 8000-9000 айлык чыкчу. Азыр ал айлык жок. Балдар кирип бул иштен сураптыр, канаки биздин айлык эмнеге мындай болуп атат десе, силер выручка алып келбей атасыңар. Ошол себептен айлыгыңар аз. Биз силерге жөн эле мындай эле оклад пул берип атабыз. Анан эми выручка жок болсо, валидатордун бизге кереги бар беле? Муниципалдык транспорт өзүн-өзү актабаган транспорт. Өзүңүздөр билесиздер, туурабы? Дайыма эле бюджеттен каржыланып келчү да, каржыланып келчү. Анан эле бул биздин хозурашетко коюп бизди. Бюджеттен акчаны өзү бербейт, анан минтип атырды деп эле бизге ушундай аш айлыктарды берип атыр да. Бул жерде карасаңыздар, канча деген семьялар турат. Бул жерде бардыгы эле буларга окшоп жеп жутарлар эмес. Бүт эле карапайым 4тен 5тен балдары бар кишилер буларчы. Булар ушу 3000, мына 3700 анан дагы бир 6000ге кантип үй билесиң багат. Элестетсеңиз, мына мен алдым азыр 3200 сом алдым. Азыр үйгө кетип атырмын. Бир айга. А мен кантип жашайм мен? Кантип жашайм? Сакча сакылган кишилер барбы ушул жерде? Бул эмне? Биз эмне каякта базарда же мен машинам бар. Муниципальный болгондон кийин бизге сапчас менен камсыз кылбайбы? Камера менен сапчас камсыз кылбайбы? Аккумулятор мына ушул күнгө чейин жок. Мына жигиттер, ошол себептен керектир кетсинби? Керектир кетсинби? Керектирди кетириш керек болду. Бир эле максат ушул биздики. Кол алдында иштеген айдоочулардын мындай нааразычылыгын Койчубаков биринчи жолу угуп жатканын, айлык майына айдоочулардын толтурган планына жараша төлөнөрүн билдирди. Эч кимдин айлыгы кесилбептир. Ишканада 652 кызматкер эмгектенет экен. Бүгүнкү күнгө чейин ошо пандемия байланыштуу биздин студенттер окубайт, биздин школьниктер окубайт, пассажирлар жок.
Мурун мен бир күндө касса 450 миң түшүп турса, бүгүнкү күндө биз 120-130 миң түшүп атат. Анан ошого байланыштуу зарплатасы ошого байланышат, планына байланышат, выходына байланышат. Ошон үчүн алардын да зарплатасы айлык маянасы азайып кетти. Бирок аны мен өзү приказым менен же бир жерден акча алып көтөрө албайм. Койчубаков митингге чыккан айдоочулар талап койсо эле иштен кетип калбайм дейт. Митингчилер кабинетине киргенге чейин катчысына милиция чакыруу керектигин айткан эле. Бул жак режимдик объект болгондуктан милиция кызматкерлеринин ордуна Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде иштегендер келишти. Митингге чыккан айдоочулар октябрдагы окуяларда Койчубаков ишин таштап мекеме 5 күн жетекчисиз калганын айтышууда. Башчылыкка өздөрүнүн талапкери да даяр экен. Анын ордуна кесиптик кошуунун жетекчиси Кубанычбек Арыкбаев дайындоону талап кылышты. Мен 2008 жылдан бери берди иштеп атам. Автобаза ачылгандан бери. Балдардын проблемалар, көйгөйлөрдүн баардыгын билем. Буга чейин 7 директор иштеп кеткен берди. Мынчалык проблема болгон эмес. Мынчалык балдардын арманы болгон эмес да. Анан бул балдардын арманы действительно чоң болуп атат, чыгып атат да. Анан кийин силер айткандай мен болом деп айткан жокмун. Бердин коллектив мени болбой келип, кабинетке кирип суранып, эметчип мен макулдугумду алышып атат да. Комайке, могу төңкөрүштөн кийин директорду көрбөй калдык. Кака кайрылар сүрбөй ушул кишиге киргенбиз. Ошондо водительский состав Комайкени көрсөтүп, Комайке балдардын көйгөйүн билесиз деп биз көтөрүп чыкканбыз Комайкени. Айдоочулар Койчубаков кызматын тапшырбаса эртеңден баштап иш таштайбыз деп жатышат. Андай болсо кала тургундары ушул суук күндөрү коомдук унаасыз калышы мүмкүн. Бүгүн биздин талапты аткарып директор кетпесе эртең линияга автобустар чыкпайт. Рахат Жаныбекова, Турган Ниязов, МТС. Бишкектин четиндеги Лебединовка айылына жакын айланма жолдо 2 унаа бетме-бет кагышып, анын кесепетинен 1 айдоочу каза тапты. Бул тууралуу Чүй областтык жол кыймылын камсыздоо башкармалыгынын маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматтарга караганда кырсык кечки саат 7-лерде орун алган. Анда кар жаңы жаап, жол тайгак болуп тургандыктан Honda Odyssey унаасынын айдоочусу автоунааны башкара албай калып, каршы тилкеде келе жаткан Nissan Almera Tino'ну сүзгөн. Кырсыктан Honda унаасынын айдоочусу каза болуп, анын 4 жүргүнчүсү жаракат алган. Ал эми экинчи автоунаадагы 1 адам жабыркаган. Алардын баары ооруканага жеткирилишкен. Учурда териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Ош шаарында баңги заттарын сатууга шектелип, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Шектүүнү колго түшүрүүгө мекеменин атайын багыттагы кызматкерлери тартылган. Анын жанынан 2,5 килограммга жакын героин табылганы маалымдалды. Ошондой эле кармалган киши буга чейин Сузак районунда болгон криминалдык окуяларга да тиешеси бар деп шектелип жатыптыр. Анда 2 уюшкан кылмыштуу топтун өкүлдөрүнүн ортосунда тирешүү чыгып, кийинчерээк 9 шектүү кармалган болчу. Учурда бардык окуялар боюнча иликтөөлөр жүрүп жатканы белгиленди. Жаңырган жылдан тарта айрым автоунаалар милдеттүү түрдө камсыздандырылышы зарыл. Эгер айдоочулар Осаго полисин сатып албаса, анда аларга карата жол кыймылын көзөмөлдөгөн инспекторлор айып пул салышы мүмкүн. Ага ылайык унаасын камсыздандырбаган жеке жактарга 3000 сом, ал эми юридикалык жактар 13 000 сом төлөөгө милдеттендирилет. Бул боюнча токтомдун долбоору кече жакында коомдук талкууга коюлган. Эскерте кетсек, автоунааларды милдеттүү түрдө камсыздандыруу жөнүндө мыйзам 2015 жылы кабыл алынып, 2016 жылы күчүнө кирмек. Бирок андан бери анын мөөнөтү улам жылдырылып келет. Кененирээк кийинки материалда. Жыл жаңыргандан тарта айрым автоунаалар милдеттүү түрдө камсыздандырылышы керек. Ага ылайык автоунаа ээси болгон чет элдик жарандар, юридикалык тараптар, анын ичинен мамлекеттик жана муниципалдык уюмдар, жүк көтөрүмдүүлүгү 12 тоннадан ашкан автоунаалардын кожоюндары камсыздандыруу полисин милдеттүү түрдө сатып алышы зарыл. Эгер унаасы камсыздандырылбаса, анда ал транспорт каражаттарынын иштешине тыюу салуу сунушталууда. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы токтомдун долбоорун коомдук талкууга койгон. Ага ылайык бузуулар кодексине өзгөртүүлөр киргизилет экен. Кодексте 122 беренесинде каралган, что камсыздандырбаган айдоочуларга чара көрүү боюнча. Ошону эле биздин кызматкерлердин ишмердүүлүгү мыйзамдуу болсун деп биз өзгөртүү киргизип атабыз. Кандай чара көрүлөт ошондо? Эгерде ошол айдоочу убагында камсыздандырбаса, же болбосо унаа ээси убагында камсыздандырбаса, бул бузуулар кодексинин 122 беренесине ылайык экинчи категориядагы айып пул каралган. 3000 сом.
Автоунааларды милдеттүү камсыздандыруу боюнча мыйзам 2015 жылы кабыл алынып, 2016 жылдын 1 январынан тарта күчүнө кириши керек болчу. Бирок калк кошумча чыгымдарга даяр эмес экени айтылып, элдин нааразычылыгы жаралбаш үчүн өкмөт аталган мыйзамдын иштөө мөөнөтүн бир нече жолу жылдырып турган. 2019 жылдын 1 январынан баштап, андан кийин 2021 жылдын 1 январынан тарта камсыздандырууга милдеттендирүү убада кылынган. Иш чара эми башталат делгени менен айдоочулар унааларын канча сомдон камсыздандырары да белгисиз. Анткени тарифтик торчу али иштелип чыга эле экен. Мындан сырткары камсыздандыруу менен алып уруша турган компаниялар дагы ишмердүүлүктөр үчүн уруксаат кагаздарын ала электи белгиленди. Азыр мен страховой компания страховать этейин десем, менде биринчиден лицензия жок. Азыр эч кимде лицензия жок. Бир. Тариф жок анткени. Милдеттүү түрдө дегенден кийин тариф бекитилет. Момча андан ашык эмес, кем эмес деген. Ошондон ошол документтер жок болгондон кийин эч кимде азыр страхование жок. Бирөө да жок, бир да киши жок. Добровольное обязательно страхование. Түшүнүңүзбү? Мыйзам формально ишке кирди, апрелден баштап. Жылдырып отуруп кирди. Бирок баягы законго баягы бут жазап приделать ноги деп коет коесуздар. Ошондой нерсе жок. Күтүп атышат, эмнени күтүп атышат билбейбиз. Мыйзамга ылайык камсыздандырылган автоунаа жол кырсыгына кабылып, адам өмүрүн алса 300 000 сомго чейин кенемте төлөнөт. Эгер жүргүнчү же айдоочу майып болуп калса, камсыздандыруу компаниясы 200 000 сом төлөп берүү милдеттүү болот. Ал эми автоунаа талкаланып же бузулуп кала турган болсо, транспорттун абалына жараша каражат чегерилет. Муниципалдык, мамлекеттик мекемелерге таандык унаалар камсыздандырыла баштаса, бул айдоочулар үчүн жакшы болот дейт Борбор калаада коомдук транспорт айдап иштеген Рыспек Ибраев. Айтымында жүргүнчүлөрдү ташып баратып кырсыкка учураган айдоочуларга тиешелүү мекеме тарабынан эч кандай колдоо жок. Кесиптештери бири-бирине жардам берип, кырдаалдан чыгышат экен. Милдеттүү камсыздандыруу киргизилсе, айдоочуга да бир топ жеңил болмок дейт ал. Балдар келип, мисалы, эми Кудайдын бетин аргылсын, мен кырсыктап калсам, мен балдарга түшүндүрөм. Бул жерден бири аты башты балдар бар да. Мен момдо болуп калдым. Ведомость ачайын, жардам берели. Алар өз балдарын айтат да, кечинде бул жерде отурушат, наркологдо отурушат, ошо ведомость кармак. Ким канча жардам берет? Жакшы мындай жакындыктар 1000ден жардам берет, 500дөн, 300дөн. Ушинтип анан ошо зарплат несебенен кетет да. Ана ошо эки бала ведомость болгондо барып бухгалтериядан акча жазып алат. Мына балдар мага жардам берди, мен тетсе жабышым керек деп. Көз карашыбыз түз. Карасын, страховать этсин. Ал эми жеңил автоунаанын ээлери темирдөбөттөрүн милдеттүү түрдө 2022 жылдан баштап камсыздандыруулары керек. Бирок өлкөдө кризис болуп, айрым бюджеттик мекемелердин чыгымдары кыскарып турган убакта бул мыйзамдын иштөө мөөнөтү дагы жылдырылышы мүмкүн деген пикирлер арбын. Акмарал Сабатар, Рахат Жаныбекова, Турган Ниязов, Жанарбек Доктурбек уулу, НТС. Аба ырайынын кескин суукташы менен өлкөнүн айрым аймактарында электр энергиясы кайрадан мал менен өчүрүлө баштады. Кече Бишкек шаарындагы Арча-Бешик жаңа конушу жарыксыз калса, көп өтпөй мындай кырдаал Чүй областындагы Кант шаарынын бир бөлүгүндө да кайталанган. Бирок Улуттук энергия холдинг компаниясынын өкүлдөрү авариялык өчүрүүлөр болгондугун четке кагышууда. Айтымдарында электр жарыгы оңдоо иштерине байланыштуу пландуу түрдө өчүрүлүп жатыптыр. Ал арада мешини жагууга көмүр жок, электр жарыгынан көзүн карап отурган айрым тургундар бул көрүнүш кычыраган кышта да кайталанбайбы деп чочулашууда. Теманы Дастан Жолдошов улантат. Көмүр болсо 2-3 сомдон сатып алабыз. 61 жаштагы Тоткан Тезекбаева Бишкектеги Арча-Бешик жаңы конушуна үй бүлөсү менен көчүп келгенине быйыл 5 жыл болуптур. Азыр бул үйдө жолдошу жана кичи уулу менен күн кечиришет. Айтымында кече каар жаап күн суук болуп турган маалда электр жарыгы өчүп бир топ кыйынчылыкка кабылышкан. Тамак ашы бышпаганы аз келгенсип үйүн жылытууга колго жасалган чакан мештин дарамети келбей калган. Ага дагы кээде эле көмүр колдонбосо көбүнчөсү ар кайсы жактан чогултуп келген отунун жагышат экен. Үч үйдө тиякта бир жетөө бар. Баласы 5 баласы 2 кайным. Биякта 3, биякта 3, 6. Кышында свет менен отурабыз менен. Печка менен отуруп. Тем кыйналсак да деп кыштан чыгыш керек да. Сабаста балам иште отуруп өзүм пенсия алам. 4,5 миң сом пенсия алам ошо менен. Сатып алып каткылы беребиз. Ошо. Бул жаңы конушта бүгүн таңга жуук каар жаап жаткан маалда электр чубалгыларына авариялык абал катталып 200дөн ашык турак жай жарыксыз калган. Анын кесепетинен электр мештери менен жылынып келген кээ бир үй бүлөлөр кыйынчылыкка кабылышыптыр. Тургундардын айтымында мындай көйгөй жыл сайын суук түшкөндө кайталана берет. Свет катуу шамал болуп калса, жамгыр жаап калса, карга катуураак түшүп калса өчөт.
Анан көйгөй эмнекен десең авария болуптур дейт. Могул биздин көчөдөн баягы жумуш устунайынан 2 адам болсо деле 3 адам болсо деле чогулуп алып тигүү цехтери бар да. Ошол кезде могул чыңалуу жетпей калып, швейный машинкалар күйүп кеткендер болуп атат, холодильниктер күйүп кеткендер болуп атат. Арча бешик жаңы конушунун 78 кварталында дал ушундай 2 трансформатор орнотулган. Алар ушул аймактын үйлөрүнө ылайыкташылыптыр. Бирок бул жакка Сокулук жана Аламидин райондору коңшу жайгашып калгандыктан алардагы жаңы конуштардагы ушул жактан эле электр сымдарын тартып алышкан. Жыйынтыгында суук түшкөн сайын трансформатор кубаттуулукту көтөрө албай улам өчө берет экен. Ал эми авариялык абал катталган жерде иш алып барып жаткан адистер электр энергиясы башка себептер менен өчкөндүгүн билдирүүдө. Алар бүгүн эртең мененки саат 8ден өткөндө келип авария болгон жерди издеп башташыптыр. Анткени жаңы конушта жарык улам эле өчө бергендиктен жергиликтүү тургундар тарабынан аймактык электр станцияларына чалуулардын аягы тыйылган эмес. Могу 110 зым карагай менен 125 зым карагайдын ортосундагы кабелдик чыңалуунун 110 зым карагайдан концовой КНТП деп коебуз, ошол күйүп кетиптир да. Ошонун эсебинен жок болду. Аны азыр жасап, саат 11 чамаларында уже бердик эртең менен эрте келип. Эми бул техникалык эме себептер боюнча айтыш кыйын, эмне себептен экен. Сууктан болушу мүмкүн. Сууктан деле болушу мүмкүн, суук эместен айтыш кыйын да, муну айта албайбыз. Аны бул экспертилер эле айтпаса аны айта албайбыз. Суук түшөр менен электр энергиясы өчө бергендердин катарында Арча бешик жаңы конушу эле жалгыз эмес. Кечээ Чүй областынын Кант шаарынын бир бөлүгү дагы жарыксыз калган. Маалыматтарга караганда аталган аймакта электр чубалгылары чыңалууну көтөрө албай күйүп кетиптир. Ал эми Улуттук энергия холдинг бул маалыматтарды четке кагууда. Айтымдарында кечээ өлкөнүн аймактарында электр энергиясы ремонт иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу гана өчүрүлгөн. Пландалган ремонт иштери кыш-күз мезгилине даярдык алдында жүргүзүлөт. Анан жылытуу мезгилине убакыт келгенде ремонттук пландык өчүрүүлөрдү жүргүзүүгө негизи сунуштама берилет компанияларга. Бирок алдын ала баягы ремонт авариялык учурларды алдын алуу максатында пландаштырылып, убактылуу 1-2 саатка чейинки өчүрүүлөр жүрүшү мүмкүн. Күн сууктап, кыш жакындаган сайын айрыкча жаңы конуштарда электр жарыгынын байма-бай өчүрүлүшү жаңылык деле болбой калды. Муну энергетиктер турак жайларды жылытууда электр энергиясы көп пайдаланылып жатышы менен түшүндүрүп келишет. Бирок бардык эле үй бүлөлөр тоннасы 3700 сомдон жогору турган көмүрдү сатып алууга чама-чаркы жете бербейт. Айрымдары кара отундун мүшөгүн 200 сомдон сатып алып үйлөрүн жылытса, бир тобу электр энергиясына көз каранды. Дастан Жолдошов, Агзат Тулеев, НТС. Эки ай аралыгында салык кодексинин жаңы редакциясы иштелип чыгат. Бул тууралуу премьер-министрдин милдетин аткарып жаткан биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков өкмөттүн экономикалык реформалар боюнча кеңешинин алгачкы жыйынын өткөрүп жатып билдирди. Бул үчүн атайын жумушчу топ түзүлүп, ага 2 айлык мөөнөт берилген. Өз сөзүндө Новиков учурда мамлекеттик система колдоо көрсөтүүчү каражат эмес, тоскоолдуктар системасы катары кабылданып жатканын айтты. Андыктан мамлекеттик бийликтин образын өзгөртүп, ашыкча функциялардан жана бюрократиядан арылуу, бизнес үчүн тең атаандаштык шартын түзүп берүү каралып жатыптыр. Сегодня мы все с вами пришли к тому, что экономиканы өнүктүрүүдөгү маанилүү кадамдардын бири бул салык кодекси. Салык кодексин талдоо киргизилген өзгөртүүлөрдүн жана толуктоолордун туруксуздугун жана тутумсуз экендигин, салык төлөөчүлөр тарабынан нааразычылыктардын бар экендигин көрсөттү. Жаңы салык кодексин иштеп чыгуу жана кабыл алууга убакыт келип жетти. Жаңы редакция эски мамилелерди жана салык башкаруу ыкмаларын жоюп, ал түз таасир этүүчү мыйзам катары колдонууга жөнөкөй жана салык төлөөчү үчүн түшүнүктүү болушу керек. Бир документте бизнес үчүн бардык салыкты жана социалдык төлөмдөрдү бириктирүү керек. Андыктан түзүлгөн ведомстволор аралык жумушчу топ 2 айлык мөөнөттө салык кодексинин жаңы редакциясын жана тийиштүү укуктук ченем актылар пакетин даярдашы зарыл. Ал бизнес коомчулук менен биргеликте талкууланып, коомдук талкуудан өткөрүлүп, экономикалык реформалар боюнча кеңештин кароосуна киргизилиши кажет. Быйыл жыл башынан бери 9 миллиард 2 миллион сом бажет төлөмү чогулбай калды. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин жыйынында мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Кадыржан Семетеев маалымат берип жатып билдирди.
Мекемеге баштапкы план 31 миллиард деп коюлса, январь-октябрь айларында 21 миллиард 7 миллион сом бажы төлөмү жыйналган. Негизги себеп коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргыз-Кытай чек арасы жабык болгону дейт жетекчи. Кыргызстанга Кытайдан импорт 43%га кыскарган. Ошондой эле өткөн жылы коңшу өлкөдөн 36 миң оор жүк ташуучу автоунаа товар алып кирсе, быйыл 10 айда 3 миңге да жетпей калганы маалымдалды. Белгилей кетсек, коронавирус пандемиясына байланыштуу жыл башында Кытай Кыргызстан менен чек арасын жапкан. Кийинчерээк өткөрмө бекеттери ачылып, жүк ташууга уруксат берилген. Бирок 5-6 октябрдагы өлкөдөгү элдик толкундоолордон кийин жүк алып өтүү талаптары бир топ катаалдашып, унаалардын өтүүсүнө чектөө коюлган. Финансы НАСЭ уюмдарынан 100 миң сомго чейин кредит алгандар 3 айдын үстөк пайызын төлөөдөн бошотулат. Өкмөттүн кабыл алган токтомуна ылайык, мындай жеңилдик быйылкы жылдын декабрь жана келерки жылдын январь-февраль айлары үчүн каралган. Эгер бир адамдын 2 насыясы болсо, жеңилдик бирөөнө гана берилет. Бирок кредиттик союздан, лизинг компаниясынан жана ломбардтан карыз алгандарга мындай жеңилдик каралган эмес. Бул үчүн республикалык бюджеттен 1 миллиард 253 миллион 216 миң сом бөлүнөт. Өлкөдө банктардан насыя алып, бирок кайтара албай калган жарандардын маселеси олуттуу социалдык көйгөйлөрдүн бири. Буга чейин алардын бир тобу нааразычылык акцияларына да чыгышкан. Адистер насыя алууда ар бир адам финансылык мүмкүнчүлүгүн жана бардык тобокелчиликти эске алышы керек экенин эскертип келишет. Башкача айтканда, кредит алып, той өткөрүү же буюм тайым сатып алуу дегенди токтотуу зарыл. Кыргызстан казак өкмөтүнүн ортодогу мамлекеттик чек ара аркылуу жүк алып өтүүчү кыргызстандык айдоочулардын маселесин чечип берүүнү суранууда. Бул маселени кечээ Кыргызстандын тышкы иштер министринин биринчи орун басары Нуран Ниязалиевдин Казакстандын элчиси Кайрат Нурпейисов менен болгон жолугушуусунда талкууланды. Анда Ниязалиев оор жүк ташуучу айдоочулардын коронавируска байланыштуу анализ тапшыруусуна жана жыйынтыгы тууралуу аныктамасын алуусуна байланыштуу маселени жөнгө салуу боюнча тийиштүү чара көрүүнү өтүндү. Эки тарап ишкерлерге айыл чарба өндүрүүнүн чыгаруучуларга жана керектөөчүлөргө ыңгайлуу шарт эпидемиологиялык нормаларды так сактоо менен түзүлүшү маанилүү экенин белгилеп, сүйлөшүүлөрдү улантуу ниетин билдиришти. Эске салсак, 12 ноябрь күнү Кыргыз-Казак чек арасындагы актилик көзөмөл өткөрүү жайында кайрадан тыгын пайда болгон. Анда 300гө жакын фура кезек күтүп туруп калган. Буга Казакстандын башкы санитардык дарыгеринин токтому негиз болгон. Ага ылайык өлкөгө кире турган унаанын айдоочулары коронавируска тапшырган тестинин анализин көрсөтүүсү зарыл. Коронавирустан дагы 4 киши каза таап, жаңы 486 учур катталды. Көз жумган бейтаптардын экөө Бишкек шаарынан болсо, бирөө Таластан, бирөө Чүй областынан. Муну менен өлкөдө пандемия башталгандан бери жаңы типтеги вирустан көз жумгандардын саны 1207 адамга жетти. Ал эми акыркы бир суткада жаңы аныкталган учурлардын эң көбү Бишкек шаарында жана Чүй областына туура келүүдө. Оору жуккандардын жалпы саны өлкөдө 67469 кишиге жетти. Учурда ооруканаларда 3138 адам дарыланып жатса, дагы 4100 бейтап амбулатордук көзөмөлдө. Иш үстүндө коронавирус жугузуп алган медицина кызматкерлеринин жалпы саны 3750 адамга жетти. Алардын 3505-и айыгып чыкты. Кыйырларды багындырган кыргыз керемети. Бүгүн өлкөдө кыргыз киносунун күнү белгиленүүдө. 79 жыл мурда дал ушул күнү Фрунзе шаарында Кыргыз фильм киностудиясынын пайдалануун түптөгөн хроникалык даректүү тасмалар студиясы ачылган. Андан соң Төлөмүш Океев, Болот Шамшиев, Динара Асанова, Геннадий Базаров өңдүү кинематографиянын алыптары өз эмгектери менен кыргыз кереметинин жаралышына зор салым кошуп, кийинкилерге чыйыр салышкан. Өлкө көз карансыздыкты алган жылдары каражатка байланыштуу көркөм тасмалар мурда тартылбай калган. Бирок акыркы жылдары тармак бир топ жанданып, жаш режиссерлордун эмгектери бир катар эл аралык фестивалдардан сыйлык менен кайтып келүүдө. Я учитель Дюшен. Так меня и зовите. Жарым кылым мурда Советтер Союзунун бардык кинотеатрларында кыргыз элинин жашоосун чагылдырган шедевр тасма көрсөтүлгөн. Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынын негизинде тартылган биринчи мугалим киносу ар бир көрүүчү тарабынан жылуу кабыл алынган. Тасма режиссерлукту жаңы баштаган жаш Андрей Кончаловскийдин дүйнөлүк киноиндустрияга чыгышына түрткү болсо, ал эми атамекендик кинематографиясында кыргыз керемети доорунун башталышына чыйыр салган. Чыгарма аркасынан Бакен Кыдыкеева, Советбек Жумадилов өңдүү
актерлордун гана жылдызы жанбастан режиссерлор Болот Шамшиев, Геннадий Базаров жана сүрөтчү коюучу Муса Абдиевтер дагы кино сүйүүчүлөр тарабынан алкышка ээ болушкан. 59-жылдан баштап училищени бүткөндөн баштап эле киного келип иштей баштадым. Кинода ассистент болуп. Кино мен айтпадымбы жана жаштарга көңүл буруш керек киного. Кино очень сложная штука. Жөнөкөй эле келип эле аппаратты кармап эле тарта бериш кыйын. Мында ассистенттер болуш керек, жардамчылары режиссердун, оператордун, художниктердин жардамчысы болуп менче алар жалгыз иштөө деген кинода кыйын нерсе. Муса Абдиевтин эмгектерине коомчулукка жакшы таанымал Ак Илбирстин тукуму, Саманчынын жолу, Чыңгыз хан, Ысык көлдүн кызгалдактары өңдүү чыгармалар таандык. Андагы актерлорго ар кайсы кийимдерди ылайыктап, 1000ден ашуун образ жараткан. Ар бирине кылдат мамиле жасап, жана ишимди жан дилим менен сүйдүм дейт Муса Абдиев. Жаш кезинен тарта кино тармагына кызыгып, ошол дүйнөгө кирүүнү кыялданып жүргөндөрдүн бири Элдияр Мадаким. Ал бала кезинде азыркыдай чөйрөдө искусство ишмерлери менен бирге кино тартып калаарын ойлонбосо керек. Азыр Элдияр кинематография тармагында белгилүү режиссер. Киного мен өзү кесибим художник. Башында ошо дизайнер болуп иштечүмүн. Андан кийин келип анан киного өттүм. Киного өткөндө ошол биринчи Ак Илбирстимди Данияр Абдикеримовдун «Как выйти замуж за Гуччомпо» деген киносуна лучший художник алгам да, и монтаж да жасагам. Бирок лучший художник алдым. Киного эң биринчи ошол Данияр Абдикеримовдун «Сагындым» деген кыска метражды тасмасын монтаждагам. Кинодо эң биринчи жолумду ошол Айбек Тайырбеков деген режиссер ачып берген. Ошол менен иштешип жүрүп келип, анан чоң киного өткөндө Эрнес Абдыжапаровдун чоң агайым устатым Айбек Тайырбеков менен Эрнес Абдыжапаров. Ошолор менен киного аралашып кеттим ошондой. Элдияр кино тармагында сүрөтчү, дизайнер болуп иштеп көргөн. Вакыттын өтүшү менен анын негизги кесиби режиссерлук экенин түшүнгөн. Албетте биринчи Курманжандатка деп эсептейм. Себеби 3 жыл тартканбыз, 3 жыл параллельный монтаж жасап, 3 жыл убактыбыз кетти десем болот. Ортосунан бирок салам Нью-Йоркты жасап, андан дагы бир салдым десем болот. Кыргызстанда жана чет өлкөлөрдө белгилүү болгон Курманжандатка, Сутак жана башка кинолор үчүн Элдияр 7 жолу Ак Илбирс сыйлыгына татыган. Анын кол изи түшүрүлгөн тактайча бүгүн белгилүү Муса Абдиев жана Болот Шамшиев өңдүү залкарлардын колу менен катар коюлду. Кыргызстандын кинематография тармагы ар кандай мезгилде ар кыл абалда болгон. Анын алтын доору катары өткөн кылымдын 60-70 жылдарын айтсак болот. Анда Кыргыз фильм киностудиясында жылына 3 көркөм фильм тартылып турган. Чыккан эмгек элдин жүрөгүнөн түнөк таап, руханий жактан адамдарды байытса, бир чети таалим тарбиялык мааниси да күчтүү болгон. Ал эми азыркы мезгилде 2-3 жыл аралыгында эле 100гө жакын чыгарма жарык көрүп, бул тармак айрымдар үчүн акча табуунун бир жолу болуп калды. Бир катар жеке студиялар ар кандай кинолорду байма-бай чыгарып калышты. Буга жеңил желпи тасмаларга көнө түшкөн элдин ошондой талабы да негиз болду дешет адистер. Заман ушундай болуп турат. Маданий жактан дагы маданиятты пропагандалоо заманы келди болуш керек деп ойлойм. Маданият ишмерлери көп эле атактуу адамдар тирүү кезинде баркталбай, ошо өлгөндөн кийин барктап калып атпайбызбы? Ошо биз тирүү кезинде колунун ушу киного аябагандай көп чоң салым кошкон адамдардын кол тамгасы болобу, колунун изи болобу, ушундай сыяктуу өзүнүн изин калтырып кеткидей кылып, ошо ташка тамга баскандай дегендей өзүнүн кол тамгасын кое алат да. Кыргыз кереметин кайрадан жандандыруу үчүн мамлекет тараптан каржылай жардам гана керек. Таланттуу аткаруучуларга болсо элибиз өтө эле бай. Акыркы жылдары эл аралык кинофестивалдарда алдыңкы орундарды багынтып, түрдүү номинациялар менен кайтышууда. Өзгөчө кыска метраждуу кино тартууда Кыргызстан алдыга озуп чыгууда. Тынчтыкбек Кенжебек уулу, Сардар Ашырбаев, НТС. Мына ушул жана башка жаңылыктарды НТС Чекит KG сайтынан да окуп көрө аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү болсун. Саламатта туруңуздар.